İslam dinini karab görсек, tuğanlar, her bir işti başlaganda biz Bismillahirrahmanirrahim deyt ekenmiz. Her bir süreni okuganda da Bismillahirrahmanirrahim deyt ekenmiz. Manesi жалгыз жараткан мейірімдүү жана боорукер Алла Тааланын аты менен баштаймын деп баштайт экенбиз. Уктасак да, турсак да, жесек да, ичсек да баарында бисмилланы айтат экенбиз. Ушундай мейірімдүү жана боорукер Алланын аты менен баштайт экенбиз. Көрдүңүзбү? Бул дегени ислам дини адамды өлтүрүп тоноо, малын алуу ал жакта турсун, кичинекей кумурскага дагы кыпындай бир зыян келтирбей турган дин экен. Ушундай мейримдүүлүк жана боорукердиктин дини экен. Аны жиберген Алла Таала ушундай өзүнүн мейримдүүлүк жана боорукердик сыпатын ушунчалык Куранда да көп айтат экен. Жана Алла Таала ушул пайгамбарды жибергендиги тууралуу дагы Куранда айтат: "Ас-сайсула ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" дейт. Биз сени бул ааламга рахмат кылып жибердик дейт. Пайгамбарыбыз бул ааламга келгенден максаты бул рахмат болуп келген экен. Пайгамбарыбыз мейримдүүлүк үчүн келиптир. Башка бир хадисин айтат, Пайгамбарыбыз айтат: "Мен ушул адеп ахлакты туу чокусуна жеткирүү үчүн келдим" дейт. Деги эле ислам дининин баш этегинен карап көрсөк, бүт баары ушул мейримдүүлүккө, боорукердүүлүккө, кечиримдүүлүккө, кичпейилдүүлүккө, берешендүүлүккө, ушундай жакшы сыпаттарга үгүттөйт экен туугандар. Керек болсо ислам дини ушундай дин. Куранда Алла Таала айтат: "Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илайхим инналлаха юхиббул мухситин" деген аят бар. Манеси Алла Таала силерди тыйбайт дейт. Капырларга жакшы мамиле кылып, капырлар менен адилеттүүлүк мамиле кылууңарды Алла Таала силерди тыйбайт бул нерседен дейт. Алла Таала пенделерини момун мусулман менен эмес, Кудайга капыр болгон, Кудайды жокко чыгарган капырлар менен жакшылык жана адилеттүүлүк менен мамиле кылууну тыйбайт экен. Колуңдан келсе, капырларга дагы адилеттүүлүк менен мамиле кыл дейт. Колуңдан келсе, жакшылык кылып кой дейт. Колуңдан келбесе, анда залакаң тийбесин дейт. Сен мусулман болуп туруп, башка бир момун мусулманга эмес, бир капырга дагы зыяның тийбесин дейт. Көрдүңүздөрбү, ислам дини кандай таза дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоосун алып карасак, сахабалардын жашоосун алып карасак, кандай эле? Эч бир капырга бир зыяны тийген жок аларга. Алар ушунчалык пайгамбарыбызга ыза жеткирди. Сахабаларга ушунчалык ыза жеткирип, малын, жанын аёосуз кырып жок кылбатты. Бирок ошондо дагы рахмат болуп келген пайгамбарыбыз сахабаларын тыйып, өзү тыйылып атты. Ушунчалык деңгээлде жетип, эч бир ибадат кылганга уруксат бербей, момун мусулмандардын ыйманга келгендиги үчүн гана аларды өлтүрүп шейит кылып аткан учурда анан Алла Таала уруксат берет жихадка. А болбосо Кудай Таала Куранда айтат: "Силердин диниңерге тоскоолдук кылбаса, динден чыгууга мажбур кылбаса, же болбосо жашап аткан жериңерден силерди кууп чыкпаса" дейт. Анда силер ошондой бир силерге зыяны тийбеген бир капыр менен дагы жакшы мамиледе жана адилеттүүлүк менен мамиле кылууңарды мен тыйбаймын дейт Кудай Таала айтат. Көрдүңүзбү? А эми момун мусулман менен кандай мамиледе болуш керек десе, пайгамбарыбыз айтат: "Ар бир момун мусулмандын башка бир момун мусулманга жаны, малы, абырою харам" дейт. Ачык. Жаны да, малы да, абырою дагы сакталыш керек экен бир момун мусулмандын. Ислам дини ушундай дин туугандар. Баш этек ушундай мейримдүүлүк, боорукерлик, бир туугандыктын дини экен туугандар.